Байке, саламатсыз ба? Саламатсыз. Телефон беріп тұрасыз ба, чала алайын, сұраншы. Хорошо. Рахмат. Азамат, экөөбүз срочно жолугушубуз керек болот дейт. Жөн эле келе берчи. Сүйлөшө турчу сөздөр болот дейт. Алкан базарындагы шашлычныйда болот. Мага чалба макулбу? Түшүнүп аз барам. Жаңы жыл үй дүйнөдөгү эң жылуу жайга айланган мезгил. Аны андан да жылуураак кылыңыз. Сайманы кошуп алыңыз. Ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Баарына жетет. 220 телеканал жана 5 онлайн кинотеатр. Бүт үй бүлө үчүн кубаныч. Гигабиттик роутер жана приставка акысыз. Алгачкы 3 ай үчүн 30% жаңы жылдык арзандатуу менен. Болгону 850 сом. Билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз. Акция 15 январга чейин уланат. Сайма, биз ар дайым жаныңыздабыз. Мен чакырып барып келейин. Тигилерин анын артынан амды утпайлы. Абайла. Мен азыр Назиранын артынан бараткандарды жолунан алыштырам. Жарайт. Коч, дорога.
Азамат, ойым бүтті. Мен азыр жалбыз менен сөзсүз жолугушум керек болуп атат. Дагы бере турчу өтө бир маанилүү нерсе бар. Азамат убакыт аз. Азыр жалбыз Ереванский көчөсүнө 123кө келе калсынчы. Азыр. Алло, жалбыз. Мен сізге азыр бир дарек жөнөтөм. Ошол жакка келе калыңыз. Рахмат. Макул жүрүз. Биз таңдап турушук. Абайла. Назира. Сага эмне болду? Эмнеге жалбыз менен көрүшкүң келип калды? Биз турабыз го. Коркпо. Милиция. Силер качандан бери күчтүү болуп адамдардын өмүрүнө жооп берип калдыңар эле. Назира. Сен тура эмес сүйлөп атасың. Ойлонуп сүйлө. Азамат, бул баягы сен сураган Матлюбанын үйү. Да. Азыр. Жалбыз, көп сөзгө убакыт жок. Кыскасы, могу китептин ичинде сенин атаңдын өлгөнүнөн баштап бүгүнкү күнгө чейинки кылмыштардын схемасы, адамдардын аттары, жеп ичкендердин, мамлекетти тоногондордун, мыйзамсыз кылмышкерлердин баардыгы ушул жерде. Кылычты аягына чыгарсаң менин арманым жок. Барып чоң сенсация кылышың керек. Мени буга жеткиришпейт. Кыргызстанды тоногондор, саткандар, кыргыз элин шорго батыргандардын баардыгы ушул жерде. Ал эми менин жашоом ушуну менен бүттү окшойт. Жалбыз, сен мени кечир. Ушул күндөн кийин мен тирүү кала турган болсом, экөөбүздүн өткөрө турчу күндөрү саяланды да. Жалбыз, жалбыз. Убакыт жок. Эртерээк кыймылдаш керек, түшүнүп атасыңбы? Сен азыр түз телевиденияга өтүп, чоң сенсация жаратышың керек. Болбосо сени өлтүрүп кетчи. Жалбыз, тез жөнө.
Жөнө жалбыз. Жалбыз жөнө. Бұл жерде жалғыз эмне кылмак элең. Жүр кеттик биз менен. Азамат. Өзüm менен өзüm калайынчы суранчы. Мени Урмат аңдып жүрөт. Мен азыр эч жака чыга албайм. Эч жака бара албайм. Андан көрө сен мени бир сааттан кийин келип алып кетчи. Мен эч кимге ишенбейм азыр сенден башка. Анда эч жака чыкпай тур. Кайра келем. Сіздер издеп атқан кезде ушул беле? Ооба. Саған мен Назира өзі өрді. Ооба. Өмірім қорқынышта дейді Назира. Мен анын бир да сөзүнө ишенген жок. Ал мени тузакка түшүрүш үчүн эле ушулардын баарын ойлоп чыкты окшойт. Жок. Назиранын өмүрү чындыгында эле коркунучта. Жана кылмышкерлерди билесиң да. Мат эле чынында өлтүрүп салышы мүмкүн аны. Анда могу китепти кантип сенсация кылсак болот? Элдик генерал менен байланышайт. Алып саламазбы. Сиз деп жаткан китеп буюрса колдо. Назира жалбызга өз колу менен бериптир. Сенсация кылыш керек. Жарайт. Кеттик. Мен баратам, аз калдым, баратам. Сен аны жалбызга берген турбайсың ба? Анын болсо телевидениеге баратат. Бириң өл, бириң кал чуктуңарбы? Мага эми баары бир. Кайра! Тез. Телевидениеге чык. Жанагы жалбыз дегени менин башын ыргытат. Жана.
Саламатсызбы? Сыраныч телевидениеге жеткирип коюңузчу. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда турам. Хорошо. Отырыңыз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңылыктардын атайын чыгарылышы үчүн Оюн зок программаларын токтотууга туура келип жатат. Өлкөбүздө шайлоо болоордун алдында кылмышкерлер дүйнөсү да күч алды. Муну ошондон улам өлкөбүздө массалык түрдө кылмышкерлерди кармоо жана атайын операциялардын жүргүзүлүп жаткан учуру. Кылмышкерлердин былык иштерин ачыкка чыгаруу үчүн биздин студияга атайын конок келмекчи, биз менен болуңуздар. Hayrat. Şimdi sen elise forman giyip televizyona gir. Gidip kimde? Tap. Ne olgun günde daha bu sensasyona жетпешке uktun mu? Gidip kolga tiymeyen kaytmayız. Gerek olsa barın jayda. Жарайт. урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден кечирим сурайбыз. Дал ушул маалда телестудиянын алдында ок атылып, бир жарадар табылды. Бирок агарбастан түз эфирибизди улантабыз. Бүгүн студияда көптөн бери табылбай издөөдө жүргөн Жалбыз Нурдинова. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Жалбыз Нурдинова. Мына менин колумда турган китеп өлкөбүздүн ырыскысын уурдап, уюткусун төгүп чачып, мыйзамсыз иштерди жазаган кылмышкерлердин эсеп кысап китеби. Биз эми бул китеп аркылуу кылмыштуу топтордун бетин ачып, факт, далилдер менен аларды жазалай алабыз. Кылмышкерлер менен табакташ болгон саясаттагы, бийликтеги адамдардын дагы аттары бар. Биздин өлкө 30 жылдан бери кылмыштуулуктун сазына батып келди. Бирок бул күндөн тартып бул нерсеге чекит коюлат деген зор ишенимим бар. Ал эми бул китепти расмий түрдө уюшулган кылмыштуу топтор менен күрөшкөн мекеменин жетекчиси Сагын Өмүралиевдин колуна тапшырамын. Милиционер Замбрёгов. Стоит, милиция.
Замбек уулу. Сиз Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 6-бөлүмүнүн 122, 130, 137 статьяларынын негизинде камакка алындыңыз. Алып чыккын дешим. Кысқа ормон сиз коррупцияга чектелип, уюштуу кылмыштар топтор менен байланышуу деп чектелип кармалмасын, ачуу салгыла. Алып кеткиле. Азамат. Жалғыз қаяқта. Дүкөнгө кет, аз келет. Элдик генералдар келип атат, чогуу киребиз. Эмне уктасың? Азамат, жалбызды элден мурда телевидениянын башка эшигинен киргизесиң, түшүнүңбү? Азамат деп атам, көп суроо бербечи. Мен айткандай кыла бер, макулбу? Жалбыздын өмүрү азыр коркунучта, түшүнүп атасың да? Назира! Назира! Кеттик. Арттан кіріс, арттан кіріс. Артқа ешкені бересің. Баары жакшы болот. Эч кайгырбаңыз. Есін жол турушта да.
Erteleyelim. Tamam. Sağa emanet.
Мына балам, биздин жомок жашоо дагы бүттү. Атаңды түрмөгө камашты. Үй мүлктүн баары мамлекет алып атат. Сен мени кечир, балам. Ушунун баары сенин энеңдин көзү май баскандан болду. Азыр мени Кудай Таалам алып кетсе, мага ушунчалык майрам болор эле. Ишенесиң, ушунчалык эл жок жака барып, уу ичип өлгүм келип турат. Жан кыйын экен. Өлө албайм. Алиманайым, Канат мырза, сіздерге чоң рахмат. Бизден жардам керек болса, айтып койгула. Биз ардайым даярбыз. Ой, жок, сиздерге рахмат. Эгер сиз болбосоңуз, эч кандай болот эле Кудай билет. Ооба, сиздерди Кудайым бизге жөнөтүптүр. Жалбыз кана? Жалбыз атанын кызы болуптур. Жакшы тарбия бериптирсиңер. Анан май тарылбас эрки бар экен. Ушул тырнактай кыздын май тарылбас эрки менен Борбор Азияга тамырланып кеткен кылмыштуулуктун бети ачылып, жазасын алышты. Барында тоо тарап кымыркай менен кетем дегени кызык болуп атпайбы? Жалбыз чыныгы бакытка татыктуу. Сарсана болбогула. Билесизби, жалбыздын аман калышы үчүн ошол бийик тоонун кабыланы көрүнбөгөн жан сакчысы болуп жүрдү. Кудай. Булардын келечеги абдан жакшы болот. Мен ошого ишенем. Сиз да ишенесиз. Булар кыргыздын үлгүлүү үй бүлөсү болушат, буюрса. Чоң рахмат. Жакшы жүрүңүз. Өзүңөр да жакшы жүргүлө. Жалбыз, тандооңо өкүнбөйсүңбү? Жок. Жүрөгүм сезип, жол көрсөтүп атат. Анда жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Жакшылап Саламат болуңуздар. Кел агайда албас. Жакшы. Мейли, Халима. Жакшы, саламат болуңуздар. Халима. Мейли, жакшы.
эле келдикпи? ооба тура эле келдик. Эч ким көрүнбөйт го. Же жашагыңа шарт деле жок. Мен жашагам. Азамат сага чоң рахмат. Сен жалгызга эмнеге жолуккан жоксуң? Мен жалгызга тоскоол болбоюн деп. Азыр эми кайда? Точно контужда.
Эдил ага.